Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан эже карындаштарым, саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөчө ролик болмокчу. Буюрса 7 дубандан топтолгон эже карындаштар, аялдар кеңеши, Москвадагылар мына аябай жакшы иш-чараны башташыптыр. Жардамга муктаж, мисалы майып балдарды караган энелерибиз, кыйналып калган эже карындаштарга бекер медициналык көмөк көргөзүп атат. Мына Vitamin клиникасы ошол иш-чараны баштап берди. Аллах разы болгонбосун негизичи. Бекер 60-70 эже карындаштар бүгүн ушул текшерип, үкөл алган, үкөл алат, текшерилет УЗИлери бар, гинекологдор бар, башка кызматтар көргөзөт бул клиника. Буюрса бул иш-чара дагын уланылат. Бүгүн бул клиника бекер жардам көргөзсө, кийинкисине дагы бир клиника бекер жардам көргөзмөкчү. Эми кимдир бирөөлөр жардамга муктаж болуп калса, аялдар төрайымынын номерин могу жерге мен коюп койдум. Тизмектери менен алар список кылып жазышат экен дагы. Кийинки клиника канчасы болот, толук маалыматты ошолордон ала аласыздар. Биз дагы ушул демилгени колдоп, буюрса элге жеткирүү максатында Учкунбек YouTube каналы экөөбүз келип тартып атабыз, толук маалыматты ичкериден беребиз. Мына клиника иштеткен мен агаларым көрүп аткан болсоңуздар, 2 күн 3 күндүн биринде клиникаларды тартып жүрөбүз. Сиздерге дагы жакшы кеңеш, бул иш-чараны жөн калтырбайлык. Колдон келип атканда элге жардам көргөзүп, элге пайдасы тийип калсын. Бул иш-чараны дагы уланталык дейм да. Жардамга муктаждар негизи эле көп экен Москвада. Кыйналып калгандар, ошол дар-дармекке акча жеткире албай калгандар, квартплатын төлөй албай калып, ооруга жумшаймбы, же квартплатка жумшайм деген дагы мага көп чалуулар болуп калды. Мына ошондой муктаж, нуждающий үй-бүлөлөргө жардам берелик. Айтып өткөндөй эле муктаж болгон эже карындаштар ушул номерлерге жазып байланышып коюңуздар. Кийинки клиникада ушуга окшогон кызматтар көргөзүлөт. Ошол жакта билип аласыздар. Ичкериден маалымат берейин анда. Бекер кызматтарды бүгүн көргөзүп аткан Гүлжан эжекебиз баштыгы. Эжеке саламатсызбы, иштериңиз жакшыбы? Бүгүн мына көптөгөн эжекелерибиз келип атат. Көбү мындай камерага түшүүдөн тартынат экен да. Негизи эле кандай көйгөй менен келишти бүгүн мекендештер? Амандашып элдерби? Саламатсыздарбы? Мына биринчиден эле мына бүгүн Кудай буйруса 3 февраль бүгүн биз атайын аялдар кеңешинин атынан ошентип негизинен эле медициналык кызматка муктаж болгон адамдарды чакырып бүгүн бекерге көрүнүп кеткенге атайын аялдарды чакырдык. Бул жерде негизинен бизде гинекология, урология, терапия, стоматология, косметолог, УЗИбиз бар. Бирок УЗИ менен зубнойбуз, стоматологиябыз 50%, 50%. Калгандарын бекерге көрүп беребиз бүгүн. Ушул негизи эле аялдар гинекологияга келет турасы. Ошол бүгүн эле эмес, негизи башка учурларда жардамга муктаж эжекелер келип калса мындай жардам бересиздерби эже? Жардам беребиз. Алланын ыраазычылыгы үчүн биз дайым эле жардам беребиз. Атайын ачканбыз. Ушул клиникага өзүбүздүн элибизге жардамыбыз тийсин деп ачылган. Ошондуктан эч качан биз жок дебейбиз. Только жазылып, заранее сүйлөшүлүп, анан келсе жакшы болот. Ушул жерде айта кетейин, мына бир жумада бир эле биз деле клиникалар тартып жүрөбүз. Ошол клиника тарттырган жетекчилер сиздерге деле бир жакшы самалык болду окшойт. Эжекелер менен байланышып мына ушул иш-чараны уланталык. Элге жерге ушундай учурда жардамыбыз тийбесе, качан пайдабыз тиет? Ыраазычылык билдиребиз эжеке. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз ар дайым. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип келип, элдин көйгөйүн ушинтип жарыкка чыгарган сиздерге чоң рахмат тартып бергениңиздер үчүн. Москва жергесинде ушундай мигранттарды ойлоп, кам көргөн Нокен аялдар кеңешинин төрайымы Гүлжан айымга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында Москвада биз баарыбыз иштеп жүрөбүз, ден соолугубузду карабайт экенбиз. Ушундай кам көргөн сиздерге Аллахым ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Кара Суу коомунун аялдар кеңешинин атынан мен терең ыраазычылык билдирем. Ишиңерге ийгилик боло берсин, мигранттардын көйгөйүн алып, ушундай жардам бергениңиздерге дагы бир ирет Аллахым ыраазы болсун. Чадагы миграция өкүлчүлүктүн жетекчинин орун басары Майрам Жаловна эжекебиз дагы атайын ошол самалга келип катышып атат. Мына эжеке саламатсызбы, кандайсыз? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Сизге эркин микрофон. Ошондой клиник иштеткен мекендештерге бир кыскача үндөө иретинде сүйлөп коесузбу?
Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө Москва шаарында кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин демилгеси менен башталган иш-чараны Нокен районунун аялдар кеңешинин төрайымы Гүлжан Шүкүрүнө колдоп, бүгүн адрес Митина району, Митина районунда биздин кыргыз жарандарыбызга акция жүрүп жатат. Бунун жыйынтыгы бүгүнкү күндө келип ушул жерден акысыз каралып жатышат. Бул жерде гинекология бар экен, стоматология, терапевт жана башка адистер иштеп жатышат. Жана биздин мына мекендештерибиз келип жатышат. Аялдардын негизинен көбүнчөсү аялдар келди. Азыр деле аялдар менен көрүп чыктык, таанышып, учурашып чыкты. Мына дагы деле биздин аялдарыбыз келип жатышат. Барыңыздарга биринчиден мен уюштуруучу топко чоң ыраазычылык билдиремин. Гүлжан Шүкүрүнө сизге чоң рахмат. Мен да ушул иш-чарага чакырылганыма байланыштуу аялдар менен дагы бир ирет жолугушуп кетейин деген ниет менен келип өз көзүм менен көрүп отурамын. Биздин аялдарыбызга, аялдар кеңешине чоң ыраазычылык билдиремин. Жеке өзүмдүн атыман жана ошондой эле Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүктүн жааматынын атынан барыңыздар, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар. Биздин ушул аялдар кеңешинин төрайымдары ушундай сонун инициатива уюштуруп, ушул биздин Гүлжан эжекебизге, биздин өзүбүздүн аялдар кеңешинин төрайымы Назира Султаналиевага чоң рахматымды айтат элем. Себеби биз биякта ар кандай жумушта иштейбиз. Мен мисалы үчүн сиделка болуп иштейм. Бизде ОМС, ДМС деген жок. ОМС болбосо биз медицина тармактарына кайрылганыбыз бизге өзүнчө мындай бир кичине оорчулук келтирет. Анан ушундай акция, эжекелерге арналган акция аябай жакшы өттү. Азыр мен хирург врачыбызга көрүнүп, жакшы консультация алдым. Мага назначение жазып берди. Азыр УЗИден көрүнөт элем, ошолорду күтүп атам. Кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин төрайымы Сөнүмбу эжекебизге сөз берелик. Эже, чындыгында жакшы иш баштапсыздар, жакшы демилге көтөрүпсүздөр. Мындан кийин дагы кайсыл клиникаларда болот, кимдер ыраазычылык кандай макул болду дегендей? Рахмат. Бул биздин аялдар кеңешинин өзү качантан эле берки планга койгонбуз. Бирок ушул жакын арада эле ишке ашты да. Мына бизде ушул Россияга келгенден бери мындай врачтарга көрүнгөнгө убактысы жок аялдарыбыз аябай көп. Ошон үчүн биз аялдар кеңеши ушуну чогуу ортодо бардыгы төрайымдар демилгесин көтөргөнбүз. Ушуну ар бир клиника бизге деген бүркөндөн бекер кароону уюштуруп берсе деп. Мындай жерде азыркы учурда мына ушул биздин Нокен районунун төрайымы ушул Гүлжан айым макул болду, өзүнүн клиникасы болгон үчүн көрсөтүп берели деп. Эми мындан кийинкисилерин дагы биз азыр башка клиникалар дагы өздөрү деген бизге көрүп туруп өздөрү айтса, бизге мына күнү мында болот деп. Биз ошону аялдар кеңешинен өзүнүн маалыматыбызды беребиз. Эгерде кимде ким ушундай врачтарга бекер көрүнө турган болсо, биздин аялдар кеңешине кайрылсаңыздар, ар бир район областтардын өздөрүнүн төрайымдары бар. Ошо төрайымдарга кайрылса, ошо төрайымдардын тизмеги боюнча биздин тизмеге түшсө, келип бекер көрүнгөнгө булар укугу бар. Анысында бизде көбүнчө эле биз 35-45 жаштан өйдө энелер көрүнөт чындыгындачы. Алар деген башка жакка барып көрүнө албайт. Жанагы медицинский полюсту дагы алганга алардын көбүнчө немелеси да жетпейт да, мындай түшүнүгү да жетпейт. Ошон үчүн биз ушул жагынан жардам болсун деп, биздин кыргыз айымдарга, энелерге жардам болсун деп ушул акцияны уюштурганбыз. Биз ошону менен бирге ушул витамин клиникасынын врачтарына терең ыраазычылык билгизебиз, төрайымына терең ыраазычылык билгизебиз, биздин Нокен район төрайымына. Дайыма биздин башка врачтар дагы биздин ушул акциябызды көрүп туруп, алар дагы бизге кошулат деген ойдобуз. Сиздин номериңизди мен бул жерге коюп койдум. Боло берет. Ооба, биздин аялдар кеңешинде ошо номерди коюп кое бериңиздер. Анан дагы бир кайталап кете турган нерсе, ар бир райондун, областтын төрайымдарына сөзсүз түрдө тизмеге катталыш керек буларчы. Ошолор аркылуу бизге келет. Кандай сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Менин номерим жазылуу. Мына рахмат сиздерге дагы. Ишиңизге ийгилик, тынч болуңуз. Рахмат сиздерге дагы, рахмат балдар. Ушундай мына бул балдарыбыз дагы бүгүн келип тартып берип атат. Булар дагы кайрымдуулукка кошулуп, же биз ушундай бекер таркатып беребиз, ушунчалык биздин аялдарга деген пайдасы тийсин деп бекер тартып берип атасыңар. Силерге дагы чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Дайыма ушун биздин кыргыздын ушундай бир көрүнүктүү жигиттер болуп жүрө бергиле. Рахмат.
Саламатсыздарбы? Мен ушул ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Аялдар кеңеши тарабынан уюштуруп жаткан ушул демилгени көтөрүп жаткандарга чоң рахматымды айтам. Анын ичинен биздин Ысык Көл областынын аялдар кеңешинин төрайымы Назира Жусуповнага да чоң рахмат. Менин келишимдин себеби мен неофициально семьяда иштейм да, ошол үчүн ОМС медицинский полисум жок. Анан убактым да жок да, 5-2 иштеймин. Анан бүгүн ушундай возможность болуп калгандан колуман ошол возможность текке кетирбейинчи деп келдим. Медайымдардын, мед кызматкерлердин, врачтардын жасаган мамилелерине абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат баарыңыздарга. Мына ушундай мекендештер лайк басып, жакшы комментарий жаза кетесиздер. Буйруса мына 24 февралга жардамга муктаж менин агаларым болгон болсо, келип көрүнүп келсеңиздер да болот экен. Эжекеге терең ыраазычылык билдиребиз. Эркектер келсе төрагаларга байланышып келиш керек бе, эжеке кандай болот? 24 февраль күнү мырзаларыбыз үчүн урология бекер болот. Ар бир областтын, райондун төрагалары менен байланышып келсеңиздер болот. Ошолордон толук информация алып аласыздар. Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарынын мекендештер, саламатсыздарбы? Метро текстильщиктин 5-выходунан чыкканыңыздарда торговый центр Мост бар. Ошонун 2-чи кабатына көтөрүлсөңүздөр, Шүгүр деген өзүнүн мекендештер тарабынан ачылган кийим дүкөнүн көрөсүздөр. Барыңыздарга салам, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн Учкунбек байке Шүгүр дүкөнүбүздө конокто. Биз бүгүн Шүгүр дүкөнүбүздө кандай кийимдер бар, кандай стилдеги, кандай баада кийимдер бар экенин таныштырабыз. Анда эмесе кеттик. Көрүп турганыңыздардай артында өзгөчө орнаменти менен астында Шүгүр деген жазуусу бар. Булардын 3 расцветкасы бар, көрүп турганыңыздардай. Келип алып кетсеңиздер болот. Бир гана футболкалар эмес, азыркы жазгы сезонго ыңгайлуу мондогон толстовкаларыбыз дагы Шүгүр деген бренд менен артында өзгөчө орнаменттер менен чыкты. Жана ошол эле ушундай кемзирлер дагы алсаңыздар болот, Шүгүр деген. Байке кийип турган Безруковкадагы ошо Шүгүр дүкөнүбүздүкү. Жана ошондой эле көрүп турганыңыздардай курткалар. Бул жерде кааласаңыздар кыска мондогон, кааласаңыздар узун, кааласаңыздар тизеден ар кандай курткалар бар. Бул курткаларыбыздын баалары азыркы учурда баары тең 3500 рубльдан болуп жатат. Баары тең каалаган курткасы, кааласа узуну, кааласа кыскасы. Жана ошол эле ошо көрүп тургандай 4 сезондун бут кийимдерин Шүгүр магазиндеринен тандап алсаңыздар болот. Сапаты эң мыкты. Урматтуу мекендештер, карындашыбыз бардык маалыматты сиздерге берди окшойт. Дагы жолдо жаңы кийимдер келе жатат. Буйруса өтө чоң арзандатуулар, өтө чоң кийимдер бул жерден дагы көрө аласыздар. Бир эле метро текстильчте жайгашкан эмес, бул магазинибиз метро Новогревада дагы бар. Ооба достор, биздин биринчи дарегибиз метро текстильчке торговый центр Мост 2-чи кабаты эртең менги саат 10-дон кечки саат 9-га чейин иштейт. Ал эми экинчи дарегибиз метро Новогрева торговый центр Шангал 2-чи кабаты эртең менги саат 10-дон кечки саат 10-га чейин ар дайым сиздер үчүн сапаттуу кийимдерди арзан баада сунуштоого даяр. Жана ошондой эле мындан ары сиздер биздин дүкөнүбүзгө келип гана эмес, үйдөн олтуруп эле доставка менен заказ кылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды Шүгүр магазинден күтөбүз. Урматтуу мекендештер, Шүгүр дүкөнүнүн жанына келсеңиздер, Мосмарт деген Иса инибиз ачкан телефон саткан дүкөндү көрөсүздөр. Ал эми ичкерге кирип, азыр кененирээк маалымат алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тесол жакшыбы? Иштер болуп атабы? Жакшы, рахмат. Телефондор саттасыңар? Саттабыз, купмай койсо. Телефондун көп түрлөрү бар экен, Бул жерде эмнелери бар? Кененирээк айта бересиң. Бизде Mi'ден баштап Mi, Poco, Samsung телефондордун ушундай эле айтсак, телефондун түрлөрү бар. Түрлөрүн алып келдик. Бул жакта телефондор бар. Бюджетный телефондор. Булардын бааларын айтсак өтө арзан. Мына акцияны эч ким койгон эмес негизи. Мунун баалары 6,5 миңден болот. 6,5 миңден баштап 30 миңге чейин эле телефондорубуз бар азыр бизде. 30 миңге чейин телефондорду сааттар бар экен, наушниктер бар экен бул жерде. Видео регистрациялар бар экен таксиде иштегендерге. Видео регистрациялар алып келдик. Зарядниктер бар экен, колонкалар бар экен, телефон держителер бар экен, флешкалар бар экен, бул жакта наушниктер, чехолдор, чехолдун түрлөрү экен, стеклолор, наушниктер, зарядниктер. Анан мекендештер, сиздерге эң жагымдуу бир жакшы жаңылык айта кетели. Ушул жерде сиз телефон алсаңыздар,
Bir naoşnik белекке берилет экен, а? Телефон алсаңыздар. Бир наушник берилет, анан 1 жыл кепилдиги менен. 1 жылдык гарантиясы, бир наушник, анан стеклонна бекер жаап турат. Стеклонна. Эгер ошо 1 жылдын арасында телефон бир нерсе болуп бузулуп кала турган болсо, биз жооп беребиз. Биз 1 жыл кепилдиги менен беребиз, ошону эле. Убактыларын айта кетсең, анан доставкалар боюнча кененирээк. Биз иште убактыбыз эртең менен саат 10-дон кечки саат 9га чейин иштейбиз. Биздин доставка болуп турган болсо, биз только жумуштан кийин гана доставка жеткирип берип акысыз. 9дан кийин, 9дан 11ге чейин биз доставка кылып жеткирип беребиз. Демек күндүзү болбойт, только кечинде, жумуштан кийин. Жумуштан кийин. Мекендештер, ошо эске алыңыздар. Жумуштан кийин гана жеткирүү кызматы бар экен, күндүзү жок экен. Эң негизгиси мен мисалы башка жактан телефон алсам, наушник башка бага алам, ошондой эле бетине стекло чаптаган десем ал дагы акча турат. Бул мекендештерге эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип тур. Мосмарт ушул жерден телефон алсаңыз 1,5 миңден 3 миңге чейин наушниктер турат, негизи башка дүкөндөрдө. Ошондой наушниктер сиздерге белекке берилет экен. Андан сырткары ошо телефондун бетине стекло жабыштырып берип дагы акысыз экен туугандар. Андыктан чамданыңыздар, жетишип алыңыздар. Таксиде иштеген бир туугандар, ушул жерден телефон алсаңыздар, эң мыкты телефондор жана бюджетный дагы экен, чөтөңүздөргө ыңгайлуу, арзан жана навигаторлор бул катыбайт центрде. Андыктан барыңыздарды Мосмарт ушул кыргыз дүкөнүнөн күтөбүз. Сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериптир. Бул жерден телефон алсаңыздар, дагы бир жолу кайталап өтөйүн, наушниктер абсолютно акысыз.